Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hurmatli musulmon birtuganlar. Biz Boroncho aka көз сахнада ойнаған bir көрүнүш тууралуу силерге кайрылуу жасагым келди. Бул сахнада ошол жана Курандагы немен сөз алып пайдаланганыбызды негизи Боронcho аканын жазган сценарий боюнча ойнолгон нерсе. Men bu tural Abdüşükür Damla menен kengештим. Bugün Abdüşükür Damla'nın nemesinde meşinde oturabız. Damla hazır umra saparında eken, Boroncho aka umra saparında келсе ал киши ошол сатира тууралуу өзү кененирээк силерге толук маалымат берет. Бул ошол кишинин сценарий боюнча ойнолгон нерсе. Анан эмне болгон күндө дагы мен азыр ушул Абдüşükür Damla менен сүйлөшүп, ал киши жакшы кеңештерин берди, жакшы акыл насаатын айтты. Анан ушул жерден силерге кайрылуу жасап койгум келди. Урматтуу мусулман бүтүргандар, жаңылбас жак мүдүрүлбөс туяк болбойт. Кыргызда ушундай макал бар, сөз бар. Ошондуктан кечеги ушул сахна көрүнүшүндө биздин пайдаланган сөз туура эмес болуп катуу кетип калган болсо, барыңыздардан, биздин көрүүчүлөрдөн, жалпы мусулмандардан, кыргыз элибизден, улуулардан, кичүүлөрдөн барыңыздардан кечирим сурайбыз. Аллах Таала ушундай адашуудан сактасын. Пенде экенбиз, кээде адашат экенбиз. Биз да ушул ынандай тобо кылгыла дейт го. Ансаңар бүгүн ушул тобо кылып бол деп ушул жерге келип отурабыз. Аллах Таала баарыбызды адашуудан сактасын. Үйүңүздөрдө аманчылык болсун. Аллах Тааланын жакшы күндөрүндө жолукканда Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Ибадаттарды бекемдеп, намазды тургузганга аракет кылалы. Дагы бир жолу мусулмандар ошол сахнада пайдаланган сөз үчүн анын сценарийин Боронcho ака жазган. Мен эми аткаруучу катары ошончо да кайрылуу жасап атам. Ошон үчүн эгер чаап кетип калган болсок, жаңылып калган болсок, мусулмандар баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Кечиримдүү бололу. Аллах Таала баарыбызга жакшы ибадаттарды, жакшы амалдарды насип эткен болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Кыргыз элине тынччылык, токчулук, береке болсун. Биз бул жака келердин алдында зилзала болду. Бияка келип алаканыбызды жайып алып, огудай ошондой жер асмандан келүүчү баладардан, кырсыктардан сакта деп тилек кылып, дуа кылып жүрөбүз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, мен бул видео аркылуу кайрылып атканымдын себеби биз бул жакта жүргөндө бизге 1-2 ай мурда ойногон тамаша интермедиябыз дагы бир сөзүбүздү Курандын сүрөсүнөн алып пайдаланып койгондугубузга андан туура эмес кылып алган экенбиз. Мына ошону бул жака жөнөтүшүп атышат. Бул оюбуз, максатыбыз, ниетибиз башка болчу. Себеби дегенде ошол интермедиада араб келип адашып жүргөндө ошого туура жолду көрсөтүп коюш үчүн Сиротол мустаким деп мындай туура жолго багыштоо, туура жолду, түз жолду көрсөтүү деген ниетте айтып коебуз деп мына ошондой интермедианы мен ошол айттым эле. Тынар экөөбүз ойногондо кандай кылып ушу арабтарга эмне деп айтсак болот дегенде менен Ихдина сиротол мустаким деген сөз бар. Туура жолго багыштоо деген. Куранда ушундай сөз бар эмеспи? Эми Куран арабтын тили менен жазылган да, ошон үчүн арабтардын тили боюнча ошол сиротол мустаким деген туура жол деген мааниде айткан болчумун. Анан ошону интермедиада баягы Тынар ошол жерин араб келгенде пайдаланып койгон. Максатыбыз ошол арабка жол көрсөтүү болгон болчу. Куранды шылдыңдоо деген такыр оюбузда жок, тилегибизде да жок, ниетибизде да жок. Эми Аллага белгилүү. Бирок Курандын аятынан пайдаланып алганыбыздын өзү туура эмес болуп калган. Себеби дегенде Тобо сүрөсүнүн 65-аятында кимдир бирөөлөр мына ушул Курандын аяттарынан, Куранга тиешелүү болгон сөздөрдү алып, мына ошолорду күлкүгө салып, бирөөлөрдү күлдүрүп коелу же бирөөлөрдүн көңүлүн көтөрүп коелу деген максат менен пайдаланган болсо, анда ал акыретте жооп берет деген жери бар экен. Урматтуу мусулман элим, пендебиз, адашуучубуз, билбестик кылып алдык, ошон үчүн сиздерден кечирим сурайбыз.
жалпы биздин көрөрмандарыбыздан кечирим сурайбыз, мусулман элинен кечирим сурайбыз. Мына ошол мен ошонун алдында бир мындай ушул Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсүнөн бир өзүм билгеним, окуганым боюнча, түшүнүгүм боюнча мен ушул жалпы көрөрмандарга айтмакчымын. Бул сөз каерден келип калды деген мааниде. Мына Бисмиллахир-рахманир-рахим дейбиз. Бул мээримдүү, ырайымдуу Алланын аты менен баштайбыз баардык нерсени. Эмне үчүн анын аты менен баштайбыз дегенде, ал алхамдулиллахи аламин, ал бүтүндөй ааламдардын ээси. Ар-рахман-рахим деп кайра бисмиллахир-рахманир-рахим деген сыяктуу ар-рахман-рахим деп кайра кайталайт экенбиз. Анткени себеби дагы ырайымдуу, анан мээримдүү дейбиз. Эмне үчүн ырайымдуу, мээримдүү дегенде, ал өзүнүн мээрими менен бүтүндөй баардыктардын баарын, ааламды баардыктардын баарын жаратып, жандуу жансыздардын айбанбы кимиси болсо дагы баарын жаратып, ошолордун баарын ырыскысын берип койду. Мына ошонусу менен мээримдүү. Эмне үчүн ырайымдуу дегенде, ал мына ошол жаратылган нерселердин баарын биз түшүнүп, ушул жалгыз Алла өзү жараткан экен деп, мына ошого биз тобо кылып шүгүр кылган болсок, ал акыретте Ар-Рахман-Рахим дегени, мына ырайымын көрсөткөнү, акыретте ал ырайымын көрсөтөт деген. Эмнеге ал акыретте ырайымын көрсөтөт? Ал эмнеге көрсөткөн, ал ким деп айта турган болсок, ал Малики Яумиддин, ал жаза күндүн ээси. Жаза деген эмне? Жакшы жагына да жазалайт, жакшы амалдарың менен жакшы кылгандарың ишиң үчүн, жаман жагынан дагы жазалайт, ушинтип бизге окшоп адаша турган болсок. Ал жаза күндүн жалгыз гана ээси, башка тайына турган эч ким жок. Малики Яумиддин. Эмне себептен ал жазалайт дей турган болсок, Малики Яумиддин, я кана буду, я кана стайин. Ал жиндерди жана адамдарды өзүнө гана сыйынуу үчүн жаратты деп айтылат экен. Өзүнө гана сыйынуу үчүн жаратты. Ошол ээси, жалгыз ошо ээси болгондугу үчүн, өзү жаратып алгандыгы үчүн ал эмне кылат экен? Жазалайт экен. Эгерде жазалай турган болсо, жазалайт десе биз жаман жагын ала беребиз го, жакшы жагына да, жаман жагына да жазалайт экен. Эгерде жазалай турган болсо, биз туура эмес кылып аткан болсок, ушинтип адашып аткан болсок, анда туура жолду көрсөтүп койбойбу деп ойлоно турган болсок, мына ушул жерден Ихдинас-сиротал мустаким деп айтылат экен. Мына туура жолду гана, түз туура жолду гана багыштоочу, көрсөтүүчү Алла өзү экен. Ихдинас-сиротал мустаким, сиротал лазина анамта алейхим гайрул магзуби алейхим валад-долин дегени, өзүң туура жолго көрсөткөн адамдарыңды, пайгамбарларыңа көрсөткөн жолдоруңа да бизди ошол жолго сала көр. Ал эми өзүңдүн каргышыңа калган жана адашкандардын жолунан сакта дейбиз. Адашкандар ким? Ошого Кудайдан башкага сыйынгандар, тоого, ташка, ар кандай себептерге сыйынгандардан, ошолордон сакта, ошолордун катарына бизди кошулуп калбайлы. Туура жолго өзүң гана кылган, өзүңдүн каргышыңа калгандардын катарына кошулуп калбайлы деген, мына ушун үчүн володдолин, Ихдинас-сиротал мустаким, сиротал лазина анамта алейхим гайрул магзуби алейхим володдолин деп Фатиха сүрөсү ушинтип бүтөт экен. Ихлас сүрөсүндө болсо, кул хулло ахад, Алла жалгыз, Аллохус самад. Эмне үчүн ал жалгыз? Анткени ал эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялут ва лам юлад ва лам якул куффан ахад. Ал төрөлбөдү жана төрөлгөн эмес, ага тең, анткени себеби ага тең келе турган эч нерсе жок. Ал анткени жалгыз дейт экенбиз. Мына ушундай сүрө менен, ушундай неме менен, түшүнүк менен жашайт экенбиз. Мына ушуну жүрөгүбүзгө туюп, адашып калсак тобо кылып, ошол экинчи андай нерсени кылбашка аракет кылып жашаган пенде экенбиз. Эми биз туура эмес кылып алдык. Бирок биз ушу туура эмес кылганыбызды тобо кылабыз. Мен мына азыр ушу Мекке шаарында жүрөм, тобо кыламын, тавап кыламын барып Хавайтулла мечитин, ошол жерде күн түндөбөй намазымды окуп, туура эмес кылдым, билип билбей кетирген күнөөмдү кечир Алла деп суранып жүрөм. Эми биз күнөө кетирген болсок, өзүбүз кетирдик бул күнөөнү. Себеби дегенде, бул тамашаны чыгарып атканда мен ошо тынарга ушундай кылабыз деп айтып койгонмун. Күнөөнү мен ошон үчүн мен өзүм мойнума аламын. Аны мен тынарды кошуп албайм. Экөөбүз болчубуз деп. Анан
Бул аябай резонанс жаралып кеткен экен, көпчүлүк ушинтип бөлүшүп эме кылып атат. Мусулмандарга эскертүү бул пайдалуу. Көп алымдар азыр чыгып бизге эскертип атышат, рахмат, Алла ыраазы болсун. Бирок ушул эскертүүдөн да мен да бир эскертип кое турган бир оюм болуп атат. Урматтуу дин алымдары, сиздер акылдуусуздар, илимдүүсүздөр, билимдүүсүздөр. Мына бизге бүгүн туура жолду көрсөтүп атасыздар. Эскертүү мусулманга пайдалуу. Бирок ошол эле учурда биз ушундай интермедиада ушул нерсени кылып койсок, аябай бөлүшүп, урматтуу молдокелер, бири-бириңиздерге бөлүшүп, өзүңүздөрчө блогер болуп кеттиңиздер. Эгерде биздин дагы ошол пайдалуу, элге пайдалуу иштерди кылып аткан болсок, элди ширктен жалгыз таухидке, Аллага, жалгыз Аллага чакырып аткан болсок, сиздер ошону деле бөлүшүп айтып коюп турган болсоңуздар, бул дагы абдан жакшы болот эле. Маселен, биз интермедиа ойногондо мына ошо ташка сыйынбагыла, Сулайман тоосуна барып алып жылмышпагыла, ал жерден балалуу болбойсуңар, ырыскыны Алла берет, башыңарга карга түшүп койсо кубанбагыла, сүйүнбөгүлө, ырыскыны бир гана берүүчү Алла деп мына ошондой тамашаларды дагы чыгарып жүрөбүз. Ал жөнүндө айтпадыңыздар. Биз адаштык, анткени себеби биздин илимибиз жок экен. Бирок ошол молдокелердин арасынан дагы илимдүү билимдүү болуп туруп эле имамдын ошол имамчылык кылып жүргөн эле бир жигит, атын айтпай эле коеюн, чыгып алып бир мындай деген нерсени айтып атат. Бир эки ошол устастын окуучусу ээн талаада кетип атса, астынан арыстан чыккан кимиш дагы, арыстан экөөнү кубалап калыптыр. Экөө аябай сыйынып туруп, "О, Кудай бизди сакта, Кудай сактай көр" десе, такыр эле Кудай сактабай атат экен да. Анан булар устасыбыз бар эмеспи, устастан суранайлы деп, "Ой, устаз бизди сакта" десе эле, арыстан баягы экөөнү тийбей кетип калган эмиш да. Ушинтип бир молдеке айтып атат. Ушинтип устаз бер жактан дуа кылып койгон экен, ошону менен баягы экөө аман калыптыр дейт. Муну интернеттен деле көрсөңүздөр болот. Ошондо бул демек өтө чоң адашуу. Анткени себеби Кудайдан суранса, Кудай сактабай эле, устаз сактап калды деген бул түзмө-түз ширк. Аллага ширк кошуп атат. Эгерде биз адашкан болсок, өзүбүз адашып аткан болсок, бул эл алдына чыгып жүргөн чала молдо, димузар болуп аткан молдокелерибиз ошо өзүнүн сөзүн угуп жүргөн адамдарды ширкке буруп атат. Демек, Кудайдын өзүнө эмес, башка себептерге ишен, олияларга, алымдарга ишенсең, ошолор сени сактап калат деген сыяктуу эле. Ушул сыяктуу, эмне үчүн ушул жөнүндө ушинтип резонанс кылып, чуручу кылып айтпайсыздар? Эмне үчүн адашууга алып барып аткан молдолор ушул соода кылып оокат кылайын деп жүргөндөрүнүн мойнуна тумар чийип берип коюп, унчукпай ошондон пайда көрүп, аманатка кыянат кылып жүрөсүздөр, илимдүүсүздөр, билимдүүсүздөр. Алар болсо барып соода кылса, ушул рызкы тумардан экен деп мойнуна илип койгон ошол кагазга бир сүрөнү жазып берип коесуздар дагы, ошону мынтип карманып алып ошол жерде жүрөт. Ушул берет экен рызкыга деп. Алла айткан себептерди берем, себепти кыл, андан кийин анан мен сура, анан мен рызкыңды берейин деп. Бирок себептин аркасынан да жүгүрүп кетип, мен унутуп койбо, мен деп себептериңди да таштап койбо деген. Экөөнү мына ошентип эл шаркак кылып Алла берген экен. Мен ойлоп калдым, ушул чуручу дагы балким эбепке себеп деп коет. Ушул чала молдо дин бузарлар жөнүндө дагы айта турган кезек келип калды окшойт. Биз кийинки тынар экөөбүз ойной турган тамашада ушул элде адаштырып аткан, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн Алланы жамынып алып, сакалды коюп алып, колуна теспени кармап алып, туура эмес иштерди кылып аткан ушул чала молдо димузарлар жөнүндө тамашаларыбызды көбүрөөк чыгарып баштайт окшойбуз деп ойлоп калдым. Баарыбыз пендебиз, ошентип бири-бирибизге эскертип турсак жакшыбы дедим. Балким сиздерге да кезек келген учур окшойт. Эми урматтуу мына ушул сабатсыз болуп жүргөн молдолор, эми биз сиздер жөнүндө ойнойбуз деген ойго келдим. Биздин болсо кетирген күнөөлөрүбүздү жалпы элден, жалпы эң биринчи Алла Таала өзүнө белгилүү, өзү кечирет, өзү чече турган Алладан тоо кылып кечирим сурайбыз. Ошондой эле элибиздин дагы кимдир бирөөлөрдүн ден соолугуна зыян келтирип, туура эмес ушундай тамашаны айтып алган болсок, сиздерден дагы кечирим сурайбыз.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.